Мгм. Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар. Биздин кезектеги чай сүйлөшүүгө кош келиңиздер. Менин атым Салия Акулова. Мен жергиликтүү кеңештердин депутат айымдарынын насаатчысы, клубунун насаатчысы болом. Бүгүнкү темабыз бул аймактарды өнүктүрүү фонддору жана алар менен кызматташуу. Өзүңөр бир нече жолу бизге кайрылгансыңар, сурангансыңар, ушундай бизге керектүү, абдан керектүү тема, абдан керектүү маселе уюштуруп берсеңер жакшы болмок деп. Ошон үчүн силердин запросуңар боюнча уюштурганбыз. Биздин бүгүнкү спикер бул Табылдиева Айтурган айым, Кыргыз Республиканын экономика жана коммерция министрлигинин аймактарды өнүктүрүү саясаты бөлүмүнүн жетектөөчү адиси. Иш чаранын уюштуруучулары бул Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясы жана Борбордук Азиянын жергиликтүү башкаруу академиясы USAIDтин ийгиликтүү аймак 2 долбоорунун алкагында. Өзүңөр жакшы билгендей эле, дагы бир жолу айтып кетсем, жергиликтүү кеңештердин депутат айымдарынын клубу биздин академиянын алкагында түзүлгөн. 2022 жылдан бери иштейт. Биз ушундай эле офлайн жана онлайн форматында ушундай окууларды, консультацияларды жана тажрыйба алмашууларды өткөрөбүз. Анан бүгүнкү иш чаранын эрежелери боюнча айтып кетсек, звукту өчүрөбүз. Баарыңар жакшы билесиңер, уже Zoom'да иштеген, жакшы үйрөнүп калдык баарыбыз иштегенде. Звукту өчүрөсүңөр, бири-бирибизге тоскоол кылбай. Анан сүйлөгөндө гана звукту жандырасыңар. Суроо болгондо чатка жазсаңар болот, биз окуп беребиз, же жанагы кол көтөрүү стикерди. Могул жакта реакция дегенди астында бар го. Ошондо жанагындай поднять руку деп турат, мындай кол көтөрүү. Ошондо кол көтөрүүсү сразу силер очередке туруп каласыңар да, биринчи болуп туруп каласыңар, көрүнүп турат. Очередтешип, анан биз неме кылабыз, сөз беребиз, ошондо сурооңорду берсеңер болот. Ошондой эң башкы эрежелери ушундай эле. Активдүү катышканга силерди чакырам. Ооба, бүгүнкү чай сүйлөшүү мындай көнгөн бизге мындай, биз обычно кечинде өткөрөбүз го, саат 8-ден 10-го чейин. Силерге ал убакыт мындай неме көбүрөөк ыңгайлуу болот. Бирок бүгүн ушундай неме болгон, сураныч болгон, жумушчу убагында өткөрөлү деп. Ошон үчүн жумушчу убагында уюштуруп атабыз. Бирок в любом случае неме болот, запись кылып атабыз, запись жүрүп атат. Анан бул записти жайгаштырабыз YouTube'га и анан силерге ссылкасын жөнөтөбүз. Ким бүгүн кандайдыр бир себептер менен катыша албай калса, анда уже записти көрсө болот. Демек, анда эмесе баштайлы. Айтурган айым, сизге сөз анда. Саламатсыздарбы, иптештерим. Менин атым Айтурган, фамилиям Табылдиева болот. Региондорду өнүктүрүү саясаты башкармалыгынын жетектөөчү адиси болом, экономика министрлигинен. Бүгүнкү талкуулоосу мен фонддордун региондордо катуураак сүйлөп коңузбу, эчтеке жакшы угулбай атат. Айтурган айым, кечиресиз. Аркаңызда немеде, сизде көп неметпей жатат. Угулбай жатат бизге жакшы. Угуп атам эми, жакшы эле угуп атам. Айтурган, вы через наушники, да, вышли? Да. Да, когда через наушники нам плохо слышно будет. Можете убрать? Нет, там просто рядом коллеги, видимо, с вами разговаривают, и поэтому этот шумно. Тогда мне через телефон зайти? Попробуйте тогда. Да, попробуйте, так лучше будет. Хорошо. Давайте. Сейчас выйду, обратно зайду. Пока урматтуу айымдар чатка неме кылып берсеңиздер, каттап берсеңиздер, аты жөнүңүздөрдү жазып, область, район, кеңештин аталышын жазып койгула. Так, ок. Сурооңуздарды даярдай берсеңиз болот. Анткени буга чейин деле силерге тажрыйбаңар бар болуш керек. Буга чейин деле фонд немеге, өнүктүрүү фонддоруна кайрылгансыңар мүмкүн, райондук же областтык, ошол кандай кыйынчылыктар болгон же кандай немеңер бар, тоскоолдуктар болгон, ошол сурооңуздарды жаза берсеңер болот уже даярдап. Угуп атам, мен телефон менен кирдим, кайрадан байланышка чыгып атам.
Эмиң сонуну болду. Азыр. Ага. Только анда неме айтып турган айым, сизге неме кылыш керек да, сиз телефондон дагы и компьютерден да чыгып атасызбы, Компьютерден өчүрүп койдум да менчи. Всё, анда жакшы болду, Всё, сонун болду, Компьютерден дагы карап. Мхм. 2 мүнөт уруксатпы? Макул. Сиз презентация көрсөтөм деп атасызбы? Бизге талкуу иретинде болот деп айтылбадыбы башында? Ошондой болот. Ооба, туура. Хорошо, да, бир жолу башынан кайрадан баштап кетсек, уруксат этиңиздер. Саламатсыздарбы? Менин атым Айтурган, фамилиям Табылдиева болот. Экономика жана коммерция министрлигинин жетектөөчү адисимин. Региондорду өнүктүрүү фонддору жөнүндөгү региондорду фонддорду өнүктүрүү боюнча ишмердүүлүктү биз алып баргандыктан ошол боюнча суроолор жана талкууларга мен сиздерге жооп беремин. Биз неме деп ойлогонбуз да, Айтурган айым, эске башынан айтып кетсеңер, бул кандай фонддор, кантип иштейт, мисалы кантип кайрылса болот ал жака, жол жоболору кандай, мисалы ким кайрылса болот, кандай долбоорлор менен кайрылса болот, мөөнөттөрү кандай деп ошондой кыскача маалымат айтып кетсеңиз, уже анан неме депутат айымдар өздөрүнүн суроолорун даярдап берет, айтып берет эле да. Макул. Региондорду өнүктүрүү фонддору болсо, азыркы учурда 2023 жылдын 16 январындагы номер 20 токтому аркылуу иш жүргүзөт бүгүнкү күндө. Негизги максаттары болуп, бул болсо бизде облустардагы, райондордогу, шаарлардагы жана аймактардагы социалдык экономикалык өнүктүрүү программаларын ишке ашыруу, жергиликтүү жааматтардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардын, мамлекеттик органдардын демилгелерин колдоо жана жарандардын жашоо деңгээлин жогорулатууга, аймактардын инфраструктуралысын жакшыртууга, кызматтык көрсөткүчтөрдү жакшыртууга, социалдык, экономикалык багыттагы долбоорлорду каржылоо болуп саналат. Негизги багыттардан болсо, бул боюнча социалдык жана инфраструктуралык, экономикалык долбоорлорду каржылоо бүгүнкү күндө бизде типтүү жобонун 12 пунктуна ылайык бюджеттик жана атайын эсептеги фонддордун каражаттары социалдык, инфраструктуралык жана экономикалык долбоорлорду каржылоого багытталган көрсөткүчтөр каралган. Ошонун негизинде акча каражаттары каржыланат. Жана ошондой эле фонддун болжолдонгон жылдык бюджети бюджеттик жана атайын эсептерде көрсөткүчтөргө фонддун байкоочу кеңешинин чечимине ылайык акча каражаттары болжолдук жылдык акча каражаттары бекитилет. Ошондо ар бир жанагы областтын, ар бир райондун өзүнчө фонддордун өзүнчө бюджеттери бар, ошондойбу, Күндө болсо 40 райондук жана 7 облустук фонд ишмердүүлүгүн алып келе жатат. Анан ошондо сиз жанагы жобосу деп атпайсыңарбы? Ошол жобосу менен биз таанышсак болобу? Жобо менен таанышсаңыздар болот. Жобо болсо азыркы учурда болсо сиздер болсо Токтомдон жана Минюстун сайтынан ала аласыздар. Же болбосо сиздер мага жазсаңыздар, мен сизге шилтемелерин жибере аламын. Сиз бул жака азыр чатка неметсеңиз болобу, жиберсеңиз болобу бул бүткөндөн кийин, же? Бүткөндөн кийин чатка жибере аламын, бирок азыр дагы, если по телефону у меня получится, я напишу. Же болбосо жазып алсаңыздар болот. Жазып алсаңыздар болот. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 23 жылдын 16 январындагы номер 20 токтому. Министрлер кабинетинин 26 январь 16 январындагы 23
20 токтому. Хорошо, макул. Мен дагы анда неметип карап, азыр карап неметейин, издеп таап алсам, сразу ссылкасын жөнөтөм. Хорошо. Анда демек, ошол кимдин атынан кайрылса болот, ошол фонддорго. Биз мисалы биздин депутат айымдар аймактарда жашайт, айыл аймактарда жашайт да, мисалы, ошондо кимге кайрылат? Райондук фонддорго кайрылса болобу же областтык фонддорго кайрылса болобу? Сиздер болсо райондук фонддорго кайрылсаңыздар болот жана облустук фонддорго да кайрылсаңыздар болот. Долбоорлорду даярдап, долбоорлордун негизинде кайрылуу дирекцияга кайрылуу көрсөтөсүздөр. Дирекциядан болсо силердин документацияңарды тиркемелер аркылуу ар бир пункчалар боюнча текшерүүлөрдөн өткөзгөндөн кийин байкоочу кеңештин кароосуна алып чыгат. Байкоочу кеңештин кароосунан сиздин долбооруңуз кабыл алынгандан кийин каржыланат. Долбоорлорду ким даярдап берсе болот? Кимдин атынан берсе болот? Долбоорлорду болсо сиздер болсо айыл өкмөттүн атынан даярдап саңар болот, жеке ишкерлердин атынан кайрылуулар да болот. Хорошо. Немесичи, немеси суммасы мисалы барбы? Канча мынчадан мынчага чейин болуш керек деген, ашпаш керек деген? Каражат боюнча көрсөтүлгөн эмес бул жакта. Предельный срок каралган эмес. Демек, андай немеси ограничениялары жок, Ограничение жок. Немелер мөөнөтү боюнчачы качан бериш керек? Качан убакытка чейин бериш керек? Мөөнөтү боюнча 30 ноябрга чейин социалдык инфраструктуралык долбоорлорду каржылоо боюнча долбоорлордун өтүнмөлөрүн кабыл алынат. Ал эми экономикалык долбоорлор болсо квартал сайын каралып турулат. Получается, жана социалдык долбоорлор бир жылда бир эле жолу каралабы, Ооба. Социалдык долбоорлор анда ошондо бир жылда бир жолу, анда 30 ноябрга чейин бериш керек, экономикалыкты демек в любое время бере берсе болот и квартал сайын каралат, Немелер барбы мындай критерийлер, кандай критерий долбоорлор ошондой, кандай критерийлерге дал келиш керек экен? Критерийлери боюнча жогоруда айтылган токтомдо көрсөтүлгөн. Ошол токтомдун негизинде бекитилген критерийлердин негизинде сиздер өзүңүздөрдүн долбоорлоруңузду толтуруунун негизинде долбоор өтүнмөсү даярдалат. Немесичи форма заявки ошол немеде токтомдо, жобосунда барбы? Же өзүнчөбү? Бар. Көрсөтүлгөн. Хорошо. Урматтуу айымдар, сурооңуздар болсо бергиле. Мен пока жанагы жобону азыр неметип көрөйүн, издеп тапсам, сразу эле немеге силерге шилтемесин сайтка жөнөтөм. Хорошо? Ссылка менен жөнөтөм немеге, чатка. Хорошо? Силер пока немеңерди, сурооңорду бере бергиле. Кимде суроо бар? Саламатсызбы, Айтурган айым. Бул акча каражаты, кайтарымдуу акча каражаты кайра өнүктүрүү фонддорго беребиз да, ошону. Эчекелер суроо бере атканда аты жөнүңөрдү айтып тааныштырып кетсеңер, өзүңөр каяктансыңар, аты жөнүңөр ким деп, Саламатсыздарбы, мен Нарын шаар кеңешинен чыгып атам. Ошо өнүктүрүү фондунан жана акча каражаты каралып атпайбы долбоорлоргочу? Ошол акча каражаты кайтарымдуу да, кайра кайтарып берилиши керек. Анан проценти кандай болуп калат, же 5%? Ошол жөнүндө жооп берип койсоңуз. Саламатсызбы? Бул сиз айтып жаткан долбоорлор экономикалык долбоорлору каржылоо багыты боюнча каралат. Процентная ставкасы 6% көрсөтүлгөн. Акча каражаты бул банк аркылуу каржылануучу кредиттик акча каражат болуп эсептелинет. Ошондо, получается, если экономикалык долбоор болсо, ошондо кайра кайтарылып бериш керек, жанагы 6%, канча процент менен, если жанагындай социалдык долбоор болсочу? Социалдык долбоорлор болсо, бул
жергиликтүү демилгелерди колдоонун негизинде багытталган акча каражаттары болуп атпайбы, айыл өкмөттөгүлөр. Булар возвратный основасын көрсөтүлгөн эмес да бул жака. Демек бул жана грант сыяктуу болуп берилет, кайтарып бербейт. Кайтарылбайт. Экономикалык долбоорлор боюнча бул кредиттик долбоорлор каражаттары деп эсептелинет жана банк аркылуу каржыланат. Рахмат. Дагы суроолор барбы, урматтуу айымдар? Кандай неме кылып бериш керек? Кантип биз неме чечсек болот да? Мисалы, райондук фондко кайрылышыбыз керекпи же лучше областтык фондко кайрылышыбыз керекпи деп? Долбоордун жазуусу боюнча каралат. Мисалга алсак, сиздердин долбооруңуз азыр кайсыл аймакта жайгашкан? Кайсыл аймакка жайгашкан, кайсыл аймакты өнүктүрүүсүнө багытталган, ошолор боюнча дагы каралат. Мисалга алсак, мисал катары айтайын. Нарын областында, Нарын районунда жайгашкан, Нарындын айыл аймагында жайгашкан долбоор дейли. Ал болсо, ал долбоор өзүнүн багыттары боюнча Нарын районуна кайрыла алат жана Нарын өнүктүрүү фондуна да кайрыла алат. Райондук, областтык. Да. Бирок каржылоо боюнча, кайрылуусу боюнча Нарын районуна кайрылса, Нарын өнүктүрүү фондусу каржылайт. Ал эми Нарын облусуна кайрылса, өнүктүрүү фондусуна, облустук өнүктүрүү фондусуна кайрылса, анда облустук өнүктүрүү фондусу каржылайт. Хорошо, рахмат. Бул жакта пользователь Zoom деген кол көтөрүп атат. Өзүңүздү тааныштырып, неме сурооңузду бере бериңиз, Эжеке, кол көтөрүп аткан эжеке. Что-то укулбай жатат. Насипгүл эже болуш керек. Насипкан эже сизби? Билбейм. Пользователь Zoom деп турат. Макул, кимде дагы суроо бар? Таня, саламатсыңбы? Саламатчылык, айта бериңиз. Өзүңүздү тааныштырып, биринчи сурооңузду бериңиз, Мен Карабактан, айылдык кеңештин депутаты. Мен азыр кечигип кирдим, эмне жөнүндө сөз болуп атканын билбей калдым, бирок өзүм бир көйгөйүм бар деп ушуну айтайын. Салия, бизге угулбай калды го. Аз кечиресиз, Кансул эжеке, аз кечиресиз. Сиз Кансул эже неме кылыңызчы, чатка жазсаңыз биринчи, макулбу? Жооп беребиз, Шайыргүл эжеке, угулуп атабы? Угулду, Салия, сүйлөй бер. Хорошо. Суроо, кимде суроо бар? Суроо кол көтөрүп, суроо бере бергиле же чатка жаза бергиле. Кимде дагы суроолор бар? Айтурган айым, мисалы жанагы сөзсүз неме долбоорлор сөзсүз айыл өкмөттүн атынан берилиш керек, мисалы неме социалдык долбоорлор, Ошондо мисалы депутат айымдар өзүнчө даярдап, өзүнчө берсе болбойт да. Сөзсүз айыл өкмөттөн кетиш керекпи? Айыл өкмөт, кандай десем, айыл өкмөт утверждение кылып туруп, анан ал долбоорду бериш керекпи немеге, фондко? Же кандай болот? Же кеңештин атынан эле берсе болобу? Себеби дегенде, бул жакта болсо, долбоорлорду болсо, сиздер болсо айыл өкмөттөн, кеңештер болсо айыл өкмөт менен биргеликте иш алып барылуучу долбоорлор болуп атат да бул жактачы. Сиздер демилгелер кылсаңыздар болот да, көрсөтүлгөн да. Бул типтүү жоонун негизинде долбоорлорду каржылоо механизмдери көрсөтүлгөн. Ошонун негизинде иш алып барсаңыздар болот, ооба. Жок, я имею в виду, сөзсүз эле неме кылыш керекпи? Айыл өкмөт эле гана, только айыл өкмөт имеет право подавать заявку фондко? Же башка немелер дагы бере алабы өзүнчө, мисалы, башка топтор деле бере алабы? Башка топтор боюнча сиздер болсо жергиликтүү кеңештерди айтып атасыздар.
Ну, мисалы жергиликтүү кеңештер, мисалы же аялдар кеңеши, мисалы же мисалы жаштар кеңеши, же башка мисалы ошол жакта уюшулган башка мисалы НПО мисалы ошол аймактагы ошолор берсе болобу немени долбоорду? Болот. болот. Насипкүл эжеке бере бериңиз сурооңузду. Насипкүл эжеке. Хорошо. Кимде дагы суроо бар? Башка суроо жокпу? уруксат берсеңиздер дагы эле Нарын шаар кеңешинен Айгүл Айтыңыз, айтыңыз. себеби жана сот долбоорлор боюнча кайтарымсыз деп атпайбы? Ошол канча сомго чейин берилет да анан кайтарымсыз болот? Суммасы канча сомго чейин ошо сот долбоорлордун? Саламатсыздарбы? Суммасы боюнча бөлүнүүчү акча каражаттарын долбоорлору боюнча ар кандай болот. Ограничение коюлган эмес. Айгүл айым, айтып турган айым жана деле айтып кеткен, андай неме жок экен, ограничение жок экен. Сиз демек долбооруңузга жараша эле сумманы кое бересиз, анан мындай минимальный мынча, анан максимальный мынча деген немеси жок. Рахмат. Хорошо. Жумагүл эжеке, суроо бериңиз. Жумагүл эжеке, угулбай жатасыз. Жумагүл эже, сиздин немеңиз звук неме күлүп турат, бирок сиз угулбай жатасыз. Угулган жоксуз. Неге? Жумагүл эже, сиз неме кылып көрбөйсүзбү? Чыгып туруп кайра кирип көрбөйсүзбү? Ооба, неме Жумагүл эже, сиз ошо чыгып туруп кайра кирип көрсөңүз, айтып турган айым, ушундай да, мен да ошо суроону берейин дегем, мына бөлүшө алам дейт. Сонун неме ошол неме биз дагы ошол анда областтык фонддорго чыгып туруп, алар менен дагы ошол неме контакттар менен бөлүшөт элек, депутат айымдар менен. Алар уже өзүнчө чыгып туруп, алар менен сүйлөшүп, долбоорлорду даярдаганга жакшы болот эле да. Ооба, бөлүшө аламын. Сиздер мага жазсаңыздар, мен сизге аймакта, кайсыл аймакта жайгашкан адреси, телефон номерларын бөлүшүп бере алам. Жана фонддордун дирекцияларынын директорлорунун аты жөнү толук маалыматты бере аламын. Эң сонун анда. Так, хорошо. Формасын, проекттердин заявкасынын формасы берилсе жакшы болмок дейт. Формасы жана жободо бар экен. Сизде азыр жаныңызда жок, айтып турган айым. Мага жөнөтүп койсоңуз сонун болмок да, мен азыр көрсөтүп берет элем да сразу эле. Азыр мен анда чатка жазайын, сиздердин эме боюнча, кайсыл токтом, ошонун негизинде сиз кошо аласызбы? Мен Айгерим, найди, пожалуйста, Сиз жазсаңыз катка. Ой, чатка. Чатка азыр мен жазамын, хорошо? Чоң рахмат. Насипкүл эже, неме, мен звук чыкпай жатат дейт. Менин звук чыкпай жатат. Неге, интересно? Насипкүл эжеке, сиз анда чыгып туруп кайра кириңиз. Чыгып кайра кирип көрсөңүз, сиздин звугуңуз өчкөн, сиз көгүзбөйсүзбү? Өчүп турат звугуңуз. Чыгып кетти, аз кайра кирет. Жумагүл эжеке, сиз сүйлөп көрсөңүз. Жумагүл эже, звукту жан эметтиңиз? Жок, сиз да угулган жоксуз. Неге, интересно? Жумагүл эже, анда сиз неме кылыңыз, чатка жазыңыз. Сурооңузду жазыңыз. Дагы кимде суроолор бар? Пока суроолорду бере бергиле, биз немени жообун издегиче,
Болду, суроо жокпу башка? Насип Күлөжө. Так, Насип Күлөжө кире элек, Майып балдар үчүн реабилитациялык центр ачуу үчүн имарат бар дейт. Бирок сметасын түзүүгө айыл өкмөт акча каражаты жок дейт. Өкмөт ошого сметасын түзүүгө акча каралабы дейт. Бул жакка эмес окшойт, суроо? Бул суроо боюнча эмеге биз жакка эмес болуп калат го деймин. Себеби дегенде биз долбоорлорду түзүлгөндө, биздики социалдык структуралык долбоорлор түзүлгөндө бизде ошондо сметалар боюнча каралат. Ошондо баардыгы көрсөтүлөт, акча каражаттарын бөлүштүрүү шарттары да көрсөтүлөт да биздин долбоор боюнча. Хорошо. Дагы суроолор барбы? Урматтуу айымдар. Анда неме экен да, в принципе, жанагы азыр жобосун алсак, жобосунда баары жазылган экен да, ошол жобонун немеси менен эле долбоорлорду даярдап туруп силер немеге областтык райондук фонддорго кайрылса болот экен, Караева Салимахан эжеке дейт, можно ли написать проект на строительство музыкального зала детского сада дейт. Айтурган айым, можно ли написать проект на строительство музыкального зала детского сада дейт. Да, биздин типтүү жободогу багыттар боюнча көрсөтүлгөн. Бул объект социалдык объектилерге кирет. Да, можно. Хорошо, жакшы. Так, от 16 января 23 года, Так, ошондо типовое положение, заявка, орусча экен, кыргызчасы. Саламатсыздарбы дейт. Дагы суроо түштү, саламатсыздарбы? Азыр эле айтып кетти го, мисалы аялдар кеңеши өз алдынча долбоор берсе болот деп. Бирок менимче аялдар кеңеши демилгечи болуп, анан айыл өкмөт аркылуу кетет болуш керек го дейт. Айтурган айым, бул жана немеге суроодо жанагы сөзсүз эле айыл өкмөттүн атынан кетиш керекпи заявка, же башка топтордогу, башка адамдар дагы берсе болобу деп. Бизде болсо типтүү жободо ограничение каралган эмес да, биздин типтүү жобонун негизиндечи. Айыл өкмөт дагы жана башка демилгелер боюнча дагы көрсөтүлгөн. Анткени 1-2 жыл мурун эле неме болчу да, только эле айыл өкмөттүн атынан берсе болот деген ошондой болчу да, өнүктүрүү фонддордо. Демек азыр уже өзгөрүүлөр кириптир да, Өзгөрүүлөр киргизилген, ооба. Жакшы. Фонд развития боюнча акимдер маалымат берип турса жакшы болот эле дейт. Акимдер бериш керекпи ушундай маалыматты? Ошол фонд развития боюнча маалыматты? Дагы бир жолу кайталап кете аласызбы? Неме дейт? Фонд развития боюнча акимдер маалымат берип турса жакшы болот эле дейт. Алар бериш керек беле ушундай маалыматты? Бул маалыматтар болсо берилип турат акимдер аркылуу. Жана бизден болсо экономика жана коммерция министрлиги аркылуу жана финансы министрлиги аркылуу дагы жалпы маалымат
дагы биз сымый эрелерге дагы көрсөтүп берип турабыздар да. Жалпы маалыматтар дагы на общественность чыгат. Мгм. Мгм. Так, дагы суроо болуптур остановочный пункттарга, остановкаларга, видимо, да? Остановкаларды кайра курууга жазса болобу дейт долбоорду. Жазса болот. Немеси боюнча барбы? Мөөнөтү боюнча, мисалы 1 жылдык долбоор болуш керекпи, же 2 жылдык долбоор болуш керекпи, же 3 жылдык долбоор болуш керекпи деген ошондойлор барбы? Мөөнөттөр боюнча каралган эмес бул жакта. Типтүү жолдун негизинде. Мгм. Жок, Чөтө немени таппай жатабыз? Постановленияны азыр. Вот таптым окшойт, 16 января дейт. Так, кыргызчасын бүт эле эмес, мынакей кыргызчасы азыр чыгат окшойт. Орусчасы эле чыгып атат да. Жанагы суроо И не боюнча жооп скачивается. берип кетейин. Ага. Долбоордук өтүнмө боюнча долбоордук өтүнмө типтүү форматтын негизинде иштелип чыккан жана фонддун каражаттарынын эсебинен каржылануучу долбоорлорду тандоо боюнча конкурска катышуу үчүн жергиликтүү өз алдынчы башкаруу органдарынын, мамлекеттик органдардын жана ишкердик субъектинин атынан сунушталган долбоордун сыпаттамасы. Бул жакта мамлекеттик органдар катышып атат жана ишкердик субъектинин атынан дагы сунушталган долбоордук сыпаттама. Демек ал жанагы, значит, неме да, ишкерлер, значит, же мамлекеттик, же ишкер неме жанагындай жеке ишкерлер, бизнес болуш керек, Ошондой болот. Так, азыр мен таптым окшойт, азыр көрсөтөйүнчү. Азыр. Так, вот он, да. Көрүнүп атабы? Ушул неме айтырган айым, ушул немеби, туурабы, ушул жобобу? Ой, токтомбу? Бул өзгөртүү киргизилген жобо. Так, кое туруңуз. Биринчи, так. Ылдый түшсөңүз, ылдыйраак. Ушул жобо, ооба, ушул жобо. Типтүү жобо. Хорошо. Мен анда немесин жөнөтүп коем, ссылкасын, шилтемесин силерге жөнөтүп, азыр немеге жөнөтүп коем, чатка, анан да WhatsApp группаларга жана Telegram группага да жөнөтүп коем, ушул жактан көрсөңүз болот. Бул жакта как раз бүт баары жазылган, фонддун максаты жана милдеттери деген бар экен да, фонддун. Так, анан жанагы сиз айткан критерийлер дагы ушул жакта бар окшойт, Ооба. Критерийлер болсо, сиздер азыр башкаруу органдары, так, байкоочу, кеңештин дирекциясы. Мынакей дейт, жок, берүүнүн тартиби дейт, фонддун каражаттарынын эсебинен каржылоо үчүн долбоорлорду берүүнүн тартиби дейт. Социалдык жана инфраструктуралык долбоорлорду каржылоого долбоордук өтүнмө берүүнүн тартиби. Так. Экинчи тиркемесинде ылайык форма боюнча тариздейт дейт, тиркемесин аз көрөбүз. Так. Социалдык жана инфраструктуралык долбоорлорду каржылоого долбоордук өтүнмөлөрдү кабыл алуу жөнүндө, ошондой эле келерки жылга долбоорлорду тандоо шарттары жөнүндө маалымат учурдагы жылдын 1-июлунан кеч эмес жалпыга маалымдоо каражаттарында интернет ресурстарында жарыяланат дейт, маалыматтык такталарда жайгаштырылат дейт, ошондо 1-июлга чейин, ооба. 1-июлга чейин ошондо фонддор маалымат бериш керек. 1-июлга чейин булар фонддор социалдык жана инфраструктуралык долбоорлорду каржылоого долбоордук өтүнмөлөрдү кабыл алуу жөнүндө долбоорду тандоо жүргүзүүнүн шарттары жөнүндө маалымат
1 июльга чейин кечиктирбестен жалпы маалымдоо каражаттарына жарыялайт. Жарыялоо процесси. Хорошо. Так, өтүнмө ээси долбоорго өтүнмөнү ушул типтүү жобонун экинчи тиркемесине ылайык форма боюнча тариздейт. Фонддун кароосунда берилген жана муниципалдык менчик объектине тиешелүү долбоордук өтүнмө жергиликтүү кеңештин чечими менен бекитилет дейт. Мамлекеттик менчик объектисине карата долбоордук өтүнмө тиешелүү мамлекеттик органдын чечими менен бекитилет дейт. Так, бул жакта банк аркылуу экономикалык долбоорлорду каржылоого долбоордук өтүнмөлөрдү берүү тартиби дейт, бул жакта бар экен. Так, ошону дагы неме окусак болот. Долбоордун аткаруучусунун милдеттери дейт. Мен немени өтүп кеттим окшойт, жана критерийлерин өтүп кеттим окшойт, Критерийлер болсо, сиздер өйдө жагына чыксаңыз, өйдө жагына чыгыңыз, дагы эң башкы бетине чыксаңыз. Вот, башына келдим. Токтоңуз, дагы өйдө жагына сол тарабына бурсаңыз мышкаңызды. Дагы өйдө постановочный часть. Дагы өйдө. Бул жакабы? Да. Ошондо токтомуна дегенди бассаңыз, көк менен басылганды. Токтомуна. Могулбу? Биринчи пунктта могулбу? Жок, биринчи пунктун өйдө жагында турат. Биринчи пунктун кыргыз И ушуну бассаңыз, кириңиз. Ой, эмне болуп кетти? Туура эмес ачып койдум окшойт, Жок, туура эле ачтыңыз. Ушун мына бул жагында көрсөтүлүп атат. Азыр. Дальше. Могул критерийлери дегенби? Ооба. Тандоо критерийлер 5-чи тиркемеге ылайык деп, Ооба. Экономикалык долбоорлорду тандоо критерийлери жазылган бул жакта. Социалдык инфраструктуралык долбоорлорду тандоо критерийлери өйдө жагына да чыксаңыз. Мына бул неме экен, Экономикалык долбоорлорду каржылоо үчүн. И бул социалдык инфраструктуралык. Инфраструктуралык объекттерди изилдөөнүн дефект акты. Так, азыр. Социалдык жана инфраструктуралык долбоорлор үчүн каржылоону алууга өтүнмө. Ушул өтүнмө аркылуу сиздер долбоорлоруңуздарды шайкеш келтирип толтурасыздар. Хорошо. Так, в принципе, формасы неме экен, кадимкидей эле жана долбоордун формасында экен, аталышы, айыл аймагынын, шаардын мамлекеттик органынын аталышы, мындан ары арыз берүүчү. Анын ичинде ошондо жооптун аткаруучу органдын, мамлекеттик органдын жетекчисинин аты жөнү, мамлекеттик органдын финансы бөлүмүнүн жетекчисинин аты жөнү, байланыш маалыматтары, почта, дареги, телефон, факс, электрондук почта. Демек, все равно получается, жанагы айыл өкмөттүн атынан бериш керек экен да, айыл өкмөттүн же мэрдин атынан бериш керек экен да, неме, долбоор, өтүнмө. Биздин типтүү жободо фонд өтүнмө ээси фонддун каражаттарынын эсебинен каржылоо үчүн долбоорлорду тандоо боюнча конкурска катышууга долбоордук өтүнмө берген жергиликтүү өз алдынча башкаруу орган, мамлекеттик орган же ишкердик субъект деп каралган. Хорошо. Так, ошондо долбоордун аталышы, проблеманын сүрөттөлүшү, максаты, долбоордун милдеттери, демилгечи топтун курамы, демилгечи топ бар экен,
курамы, долбоордун болжолдуу узактыгы, жылдар, суралган сумманын өлчөмү, долбоордун жалпы наркы и так далее да. То есть демек бул неме экен, жанагындай кадимкидей эле долбоордун немесинде экен да, форматында экен, Так, бул жакта уже техникалык документтер. Анан критерийлерди анда карап кетсек, могул жакта астында турган критерийлерди. Так, ошондо критерийлер. Так, ошондо критерийлер облусту, районду, шаарды, айыл аймагын социалдык экономикалык өнүктүрүү программасы дейт. Программада долбоорду, то есть демек ушул немеде долбоор ошол программанын ичинде болуш керек экен, Аймактык деңгээлдеги мааниси социалдык натыйжа дейт. Долбоорлорду ишке ашыруунун зарылдыгын аныктоо, жергиликтүү калктын катышуусу деген критерий бар экен. Долбоорду ишке ашыруу үчүн техникалык документтерин болушу дейт. Долбоордо республикалык бюджеттин, жергиликтүү бюджеттин каражаттарынан, жергиликтүү калктын же бизнестин, эл аралык уюмдардын каражаттарынан жана башка булактардан ырасталган кошо каржылоо дейт. Долбоордун демилгечисинин материалдык активдери, мисалы жер участогунун, имараттын жана курулманын жабдууларын жана башка берүү жана же долбоорду ишке ашырууга көмөктөшүүчү кызматтарды көрсөтүү түрүндө катышуусу, долбоордогу ишке ашыруунун тандалган айыл аймагы же шаар, долбоорду ишке ашыруу региондогу экологиялык кырдаалдын начарлашына алып келбеш керек экен, Ошондой. Хорошо. В принципе, бул жакта бүт баары жазылган экен. Ошону демек карап чыгыш керек экенсиңер, урматтуу айымдар. Бул немелердин баарын жобону окуп чыгып, ушул неменин өтүнмөнүн формасын карап чыгышыңар керек экен, Анда ошо мен немесин жөнөтөм. Так, ссылканы жөнөтөм, шилтемесин жөнөтөм силерге. Ошондо өзүңөр дагы карап табып окусаңар болот да. Частный садиктерге негизи өкмөт колдобойт дейт. Башка колдой турган фонд барбы, проект жазганга дейт. Ошондо айтурган айым частный садикке жазса болобу? Частный садикке болсо бул экономикалык долбоор катары каралып калышы мүмкүн. Себеби дегенде силер болсо кредит аркылуу берилүүчү акча каражаттардан пайыздык өлчөм 6% менен алып каласыздар. Бул анда демек эгерде экономикалык багытка каралган болсо, да. Демек муниципальный садик болсо, если анда социальный немеге берсе болот, социальный долбоор кылып берсе болот. А если немеге частный садик болсо, анда экономический уже неме долбоор болуп кетет, Хорошо. Ысык көл өнүктүрүү фондунда байкоочу кеңеш барбы дейт суроо. Ысык көл өнүктүрүү фондусу байкоочу кеңеш, Ысык көл өнүктүрүү фондусу түзүлгөн, жаңыдан түзүлдү. Байкоочу кеңеши бар. Байкоочу кеңеши дагы типтүү жобонун негизинде иш алып барат жана типтүү жобо аркылуу бекитилген. Сиздер болсо бул жакта айткан жазуу боюнча мен түшүнгөнүм Ысык көл өнүктүрүү фондунун байкоочу кеңеши барбы деп, бул экинчи фонд аркылуу айтып жатат болушуңуздар керек. Ысык көл өнүктүрүү фондусу азыркы учурда иштеп жатат. Ооба. Ал фонд иштеп жатат 2011 баштап. 2011 азыр реквизиттерин толук айтып коеюн. 27-июль.
Мгм. Так, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен бекитилген Ысык Көл облусунун өнүктүрүү фондусу жөнүндө фонд иштеп жатат. 2011 жылдын 27 июлунун номер 416 токтому менен иштеп жатат Ысык Көл өнүктүрүү фондусу. Мгм. Хорошо, рахмат. Так, бул жакта дагы булар да тендер аркылуу жүргүзүлөбү дейт. Ошондо анда дагы бир жолу айтып кетесизби, Айтурган айым, кантип каралат ушул долбоорлор? Тендер аркылуу деп мен түшүнбөй калдым да, кандай? Эмнемеси кандай да процедура рассмотрения кандай болот? Долбоорлорду сиздер болсо өтүнмө ээлери долбоордук өтүнмөнү фонддун дирекциясына кароосуна киргизесиздер. Сиздер фонддун дирекциясы сиздердин өтүнмө долбоорлоруңарды карап чыгып, тиешелүү документтерди топтоп, толуктап, фонддун байкоочу кеңешинин кароосуна киргизет. Фонддун байкоочу кеңеши каралгандан кийин сиздердин долбоорлоруңуздар каржыланат. Рахмат. Так, анан азыр айыл өкмөттөр жана аким болуп эле өздөрү билип жатат го дейт. Долбоорлорду өткөрүүнүн тартибин почти калп билбейт дейт. Акимчилик ПСР кабыл алса, ошол жерде фонд боюнча дагы бекитилеби дейт. Суроо. Саламатсыздарбы? Мен Ага. Түп районунда эптеп атып микрофонумду күйгүздүм окшойт. Жазганда. Мен ушундай ошол фонд развитиялар боюнча айтып кетким келет да, себеби дегенде айыл жерлерде ишкерлер бар, ошол эле мамлекеттин экономикасын өнүктүрөлү дегенге салым кошом деген аял депутаттар да көп да, бирок ошол эле учурда ошол жерлерде өнүктүрүү фонддор бар экенин, аларга ушул мыйзам бар экенин, жобосу бар экенин, эмнегедир айыл өкмөт дагы, акимчилик да келип, алар встречаларга келишет. Мен аким болуп дайындалдым же айыл өкмөт болуп келдим дейт. Бирок керектүү маалыматты жоболорду беришпейт да. Ошон үчүн фонддон алдык элек деп эле кимдер алып фонддун бир жылга бөлүнгөн акчасы кайда кетип атканын да билбейбиз. Отчеттуулукту талап кылат элек ушул жогору жакка койсо да, биздин министрлер кабинетинин төрагасы калк арасында кайсыл райондо канча өнүктүрүү фонду, өзүнүн фонду канча, ошолордун канчасы социалдык экономикалык жанагы өнүктүрүүгө бөлүндү, канчасы ишкерлерге бөлүндү деген боюнча маалыматты прям ар бир айыл өкмөт өзүнүн жанагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу сайты барго ошол жака чыгарып койсо жакшы болот эле да. Бул менин талабым да, сунушум да. Ошондо Айтурган айым, ушундай немеси чыгыш керекпи маалымат? Мисалы, бул фонддо мынча акча, жылдын башында мынча акча бар болчу, анан жылдын аягында мынча акча калды, ушундай долбоорлор неме кылды, каржыланды деп ошондой маалыматты каяктан издеп тапсак болот? Саламатсызбы? Сиздин сунушуңуз абдан жакшы деп эсептеймин. Себеби дегенде азыркы учурда сиз көрсөткөн маселелер боюнча биз дагы иштеп жатабыз иш жүзүндө. Долбоорлор боюнча кандай тартипте кабыл алынат, кандай тартипте ишке ашырылат, ошолор боюнча жана каржылоо процесстери боюнча биз сиздерден биз болсо жалпы маалымат ресурстарына чыгарылат жана маалыматтар болсо өз убагында дайындалып жана берилип турат азыркы учурда биздер тараптан. Жана айыл өкмөттөргө маалыматтар сиздер жетпей калып атат, билбей калып атабыз деп азыр айтып атасыздар. Аларды болсо сиздер акимчиликтер тарабынан айтылып көрсөтүлгөн маалыматтар бар да, көрсөтүлгөндөр.
Мындан тышкары сиздерге дагы айтып кетет элем, Facebook баракчаларында дагы, интернет ресурс баракчаларында дагы өнүктүрүү фонддору боюнча маалыматтарды дагы кененирээк алсаңыздар болот. Региондорду өнүктүрүү фонддору деп шилтеме аркылуу издесеңиздер дагы чыгат. Мен, честно говоря, могул немечи региондогу жана өнүктүрүү фонддор деп мен аябай издедим, таппай койдум да маалыматты. Мындай контакты, телефондорун, аты жөндөрүн вообще таппай койдум. Мен ойлогом да ушул немеге, ушул бүгүнкү немеге жолугушууга хотя бы бир областтын жана өнүктүрүү фонддун өкүлүн бул жака чакырсамбы деп ойлогом да таппай койдум. Мен ушул боюнча кыскача айтып коеюнбу, эми бардык жерде же болбосо бардык айыл өкмөттө ушундай туура эмес маалымат деп айта албайм, бирок өнүктүрүү фондулары боюнча чындыгында эле Facebook'ту дагы көргөндөр ачкандар аз болот болуш керек. Айыл жергесинде интернет дагы аябай тартпайт да. Ошол эле учурда ошол азыркы айтып кеткенимди кайра дагы бир жолу тастыктап кетет элем да. Айыл өкмөт, кайсы айыл өкмөт болсун, канча долбоорду өзүлөрү тарабынан ошол долбоорду демилгелеп өткөрүштү. Анан бир жылда себеби мындай болуп келет да, өнүктүрүү фондунун акчасы долбоор өтпөй, проекттерди элдер жазганды билбей деп, жылдын аягында алар айыл өкмөттөр менен каалагандай бир долбоорлорду өткөрүп ишке атат да. Ошол эле учурда бизде айылдарда баягы эле социалдык маселелер, ошол эле бала бакча жок, же болбосо женский жанакындай клубтар жок. Кайсы жакка барып аялдар же келиндер барып ден соолугун чыңдап түздөйт деген, ошол эле учурда мектептин суроолорунун баарын эми социалдык, экономикалык өнүктүрүү болгондон кийин ошол жака багытталыш керек да. Анан же бир тиги билбейм азыр жанагы футбольное поле, газон, мазон дегендерге эле өткөрө беришет дагы. Аягында мына алар 2-3 жылдан кийин жарабай да калып атат, калып да калып атат. Чоң футбол ошол эле убакта калып атат. Ушул маселени көтөргүм келет да негизи мамлекеттик деңгээлде. Рахмат. Рахмат. Анда эмесе мындай бизге да жакшы неме экен да, айымда силерге деме айткан силерге да ушундай райондордо анда чогулуп туруп акимге кайрылып, акимдерге кайрылып чогулуп туруп, мисалы райондун деңгээлинде чогулуп немеге областка кайрылып, областной фондко маалымат бергиле, кандай неме, мисалы жанагы райондук немеге башчыларына, акимдерге, областтын башчыларына, жанагы өкүлдөрүнө аларга кайрылып ошондой кылсак болот экен да. Маалымат бергиле, кандай болуп атат, эмне болуп атат деп. Ушу менен мындай суроо да бул жакта чатта, байкоочу кеңешке, Айтурган айым, байкоочу кеңешке жана долбоорлорду кароочу комиссиялык курамга кимдер кирген? Активдүү лидер айымдар кирсе болобу деген суроо, кантип кирсек болот деген дагы суроо түшүп атат. Кантип түзүлөт ошол немелер, комиссиялар, ошо байкоочу кеңеши жанагы комиссиясы кантип түзүлөт? Азыр кечиресиз Медина айым, бул жакта суроого азыр жооп берсин, анан Айтурган айым. Саламатсызбы? Байкоочу кеңештин курамы боюнча сиздер болсо типтүү жободо көрсөтүлгөн 22 жана 23 пункттар боюнча ошол жакта сиздер болсо фонддун байкоочу кеңешинин мүчөлөрүнүн жалпы санынан 30%на чейинки өлчөмдө сиздерден 30%нан чейинки өлчөмдө эмеге байкоочу кеңешинин курамына коммерциялык жана коммерциялык эмес уюмдардын өкүлдөрү катыша алат жана фонддун байкоочу кеңешинин мүчөлөрүнүн жалпы суммасынан 30%нан өлчөмүндө айыл аймактардын жана райондук маанидеги шаарлардын жергиликтүү кеңештеринин төрагалары дагы катыша алат да. Көрсөтүлгөн. Жакшы. Комиссия канча убакытка түзүлөт? Комиссия болсо бул жакта убактысы мөөнөтү көрсөтүлгөн эмес, бирок болсо облусту өнүктүрүү фондунун байкоочу кеңешинин мүчөлөрүнүн курамынын саны 9 адамдан кем болбого тийиш.
Жок, интересно, просто мындай маалымат берсе да, мындай объявление, ушундай комиссия түзүлүп атат мисалы деп, өзүңөрдүн эмеңер заявкаңарды бергиле, ким немеге комиссияга мүчө болуп киргиси келет деп, мисалы комиссия дагы 2 жылда бир түзүлөбү, 3 жылда бир түзүлөбү же 1 жылда бир түзүлөбү, кандай болот? Так, Бул жакта болсо, бизде болсо типтүү жоонун негизги пункттарына негизине ылайык, райондордо өнүктүү фонддорунун байкоочу кеңешинин курамы жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын башчысынын тескемеси менен 3 жылдан кем эмес мөөнөттө бекитилет. 3 жылда бир түзүлөт экен да анда, ошондойбу? 3 жылда. Ал эми облусту өнүктүү фонддорунун байкоочу кеңешинин курамы Кыргыз Республикасынын президенти облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн тескемеси менен 3 жылдан кем эмес мөөнөттө бекитилет тоже. Тоже 3 жылда бир түзүлөт экен. Ошондо анда биз неме кылышыбыз керек экен да, ошол неме качан түзүлөт деп ошону неме кылып, анан ошол учурда да барып өзүбүздүн кандидатурабызды, өзүңөрдүн кандидатураңарды көрсөтүшүңөр керек экен, Биз ошондой неме кирет элек. Ошол райондук немеге, комиссияга же областтык неменин фонддун комиссиясына кирет элек деп. Хорошо, Медина айым сизге уруксатпы? Жок, азыр күнүнчүккө кой туруңуз азыр. Могул жакта Медина айым баятан бери немедем да, суроо берем деп аткан, Анан сизде? Саламатсызбы. Мен ошол жана өнүктүрүү фонддор боюнча эле айтайын деп аткам. Ал жерде деле аябай жакшы жумуштар жүрөт негизичи, биздин Жумгал өнүктүрүү фондундачы. Ал жерде жана курамына, составына деген бизде деген эмелер кирген, жергиликтүү кеңештин ошо төрагалары кирген, анан эмелер кирген, мекеме жетекчилери кирген, райондунчу. Анан ошондон 9 комиссия болуп түзүлөт дагы эле, анан кадимкидей ар бир айыл өкмөттөн жанагы жеке ишкерлер дагы жазылат буга. Катталыпчы, проектилерин жазат да. Анан ошону комиссия карап чыгып туруп, анан канча упай алды, ошого жараша анан долбоорду колдоп берет да. Биз аябай именно биз ошо Жумгал өнүктүрүү фонддон биздин Кызар Тайыл аябай жакшы эмелерди алдык. Маданият үйүбүздү мисалы ал жерде жанагы эме болгондо өнүктүрүү фонддо негизи өздүк салым бар да. Бул өздүк салымды жана жеке жашоо тургундардан алганбыз да. Мен лично биздин Кызар Тайылыныкын мен ушундай уюштургам да. Өнүктүрүү фондду мен мисалы үчүн Маданият үйүн деген угулбай калды. Жаздырдым да, проект жазыпчы. Андан азыр мынакей Абдыкерим Бысери дегенге дагы проект өткөзгөнбүз, мына могуреки 23-жылгачы. Азыр ошол колдонулуп атат да, 23-жылда өткөзгөн проекттер колдонулуп атат да. Эме кылганбыз, анда дагы уже 720 миң уже элдер өздөрү чогулту, кимдин канча гектар жери бар, ошого жараша өздөрү ставка койду, өздөрү коюп, анан өнүктүрүү фондго биз проектти жазып, эме кылып алганбыз, утуп алганбыз, бал берип, кадимкидей. Жакшы да, Жумгалда аябай жакшы өнүктүрүү фондго неметилген. Анан жеке ишкерлер өзлөрү эмеден жазгандан коркушат да, проектти жазгандан, ошол жана проектти жазганды бир окутуп, элдерге, айыл тургундарына үйрөтсө жакшы болот эле. Бизде туризм аябай багытталган, мен канча элди үгүттөдүм, келгиле өнүктүрүү фондго экономикалык базаны чыңдай турган бир проектлерди өткөзөлү дейбиз. Анан жанагы бул эмеде деген 50% ушундай эмелерге деп чечилген да. Именно 5% кылып банк аркылуу бергиле деген, анан элдердин көбүнчөсү жанагы залогдон неме кылып ала албай калышат да. Банкка өткөзүлүп берилгенден бул түздөн түз өнүктүрүү фонд аркылуу берилбейт да. Алар банкка берет. Анан банк өзлөрүнүн критерийлерин койгондо залог маселеси өтө чоң болуп, анан жана жеке ишкерлер ала албай калат да ушундан. Мен ушуну айтайын дегем да, ушул эме кылса мындай өкмөт тарап кылып, жана өкмөттө деле коомдук эмелер бар да, мисалы аксакалдар соту бар, аялдар кеңеши бар, ошолордун элечи как мындай эме корутундуусун берет го, мындай эме кылыпчы. Мисалы бул ишкер ушул айылда бул ишти алып кетет, момундай деп мүнөздөмө берет го.
ошол аркылуу берилсе, анан ошо элдин ошо жанагы аксакалдар сотун, аялдар кеңешин как залог сыяктуу кылыпчы, өкмөттү эме кылып туруп, өкмөт немеси менен берсе жакшы болот эле да. Анан жанагы залог кылганда эле залог эмеси жетпейт, анан жеке ишкерлер ала албай атпайбы. Ошондо мен өзүм жазып жүргөн боюнча жеке ишкерлер ошол үчүн проектлерди өткөзө албайт да буга. Анан ошон үчүн жанагы социалдык объектилер эле жанагы площадка, футбольный поляларга эле көп эметип эле айыл өкмөт тарабынан өтүп кетет да. Жанагы областтык деле өнүктүрүү фонддо ушул эле да. Баарыныкы бирдей эле да, бирдейлери каралган. Хорошо, рахмат. Айгүл Акматова, неме сизге сөз? Сурооңузду берсеңиз. Саламатсыздарбы, уруксат берсеңиздер. Өнүктүрүү фондкочу, мисалы үчүн биздин облустук өнүктүрүү фонддо жалаң эркек жолдоштор да, айым жолдоштор вообще комиссияга кирген эмес да. Ошол боюнча Кайсы жерде? Нарын облустук өнүктүрүү фонду. Анан айым депутаттардан деле кошсо болот беле же кандай дегендеги. Анан экинчи вопросум болсо, бул тиги Нарын облустук өнүктүрүү фонду болуп туруп, анан ошол өнүктүрүү фонддон район городторго бөлөбү же район городторго өзүнчө бөлүнөбү өнүктүрүү фонддорго? Каражат жөнүндө айтып атасыз да? Акча каражатычы өзүнчө бөлүнөбү же облустук фонддон район городго бөлүнөбү? Ошол боюнча айтып берип койсоңуздар. Айтурган айым? Алло. Облустук өнүктүрүү фондуна жана райондук өнүктүрүү фонддоруна акча каражаттары өзүнчө бөлүнөт. Кыргыз Республикасы боюнча бүгүнкү күндө 47 фонд ишмердүүлүгүн алып келе жатат. 47 фондко республикалык бюджеттен акча каражаты бөлүнөт. Рахмат айтурган айым. Бирок ушу өнүктүрүү фонддор элге жанагы бизден мурункулар айтып кеткендей, элге отчет беришсе жакшы болот эле. Акча каражаты каяка кетип, эмнелер өнүгүп атат, эмнеге акча каражаты бөлүндү, биз эч нерсени билбейбиз, мисалы үчүн шаардык кеңештин депутаты катары. Чоң рахмат, сиздин маселеңизди биз эске алалы. Бул боюнча дагы. Рахмат. Рана эжеке, сиз кол көтөрүп атасыз, сизге сөз. Саламатсыздарбы? Менде суроо деле эмес, өзүм эле оюмду бир аз айтып кетсем ушу өнүктүрүү фонд боюнча депчи. Айтурган айым айтып өтпөдү, ошо өнүктүрүү фонд боюнча атайын жобо бар, жобонун негизинде комиссия жана байкоочу кеңештин курамдары түзүлөт депчи. Биздин Тоң районунда ушул боюнча байкоочу кеңеште мен 2 жылдан бери мүчө болуп келатам. Бизде негизинен администрациянын иштеши жакшы да, мындайча айтканда. Мурун АТР болгонго чейин 9 айыл өкмөттүн 9 кеңештин төрагалары кирген бул комиссияга. Анан ар бири ошол эле комиссияга ар бири өзүнүн айылындагы, өзүнүн айыл өкмөтүндөгү маселелер менен иштешет да, мындай көтөрүпчү. Анан бул маселе сөзсүз түрдө жана ПСРге кирген маселе болуш керек экен да. Мен өзүмдүн эмемден көрүп атам, тажрыйбамдан. ПСРге сөзсүз түрдө кириш керек экен. Анан жанагы 30% гендердик деген эме сөз болсо жакшы болот экен да. Бул жерден аялдардын муктаждыктары, аялдардын жана даана өздөрүнө керектүү маселелери чечилбей калат экен. Бирок мен бул биздин Тоң районунун өнүктүрүү фондунун абдан жакшы да жумушу. Ачык, айкын. Жылдын башында эмени бекитет, комиссиянын составын бекитишет, кайра жаңыртып же чыгып кеткен болсо кайра коюп ушинтип. АТР болгондон кийин кайра бириктирген өкмөттөн дагы кайра комиссияны кайра коюп, байкоочу кеңеш кылып өткөндө эле биринчи отуруму болуп өттү. Келген эмелердин баарын, заявкалардын баарын бекитип, суммасын чыгарып, ошо боюнча анан эме кылдык да бул жерден. Анан коррупция болуп кетет окшойт.
дегенге мен кошулбайм. Коррупция болбойт бул жерден. Себеби баары карап турса анан каяктан коррупция болот билбейм. Рахмат. Рахмат, Рана эжеке. Демек, анда айымдар силер дагы немеге акимдерге барып жолугуп, ушинтип сунуш берип, ошо мен деле ушул комиссияга үчөө болуп кирет элем деп айтсаңар болот экен да. Качан, мисалы, кийинки немеси качан болот, переизбрание качан болот деп, мен дагы ушинтип кирип неметип кылат элем деп, если мисалы комиссияга кирем десеңер, Ооба, ошондон болот. Анан бул байкоочу кеңештердин мүчөлөрү өздөрү айылына отчет берип койсо болот. Анан эми аябай деле көп сумма жок бул жердечи, бирок алса болот. Мисалы, мындай чрезвычайный ситуация болуп кеткен убакта ошо өлүктүр фонддон сөзсүз түрдө карайт, себеби аким өзү көрөт аны. Мисалы, жана насосный станция, таза суунун немеси болуп калабы, же агын суу боюнча ушундай насос, ушуларга сразу эле карап берет өнүктүр фонддон, сразу эле. Аны билиш керек да, ошол жердеги проблеманы аким билиш керек. Бул жерден айыл өкмөттөрүнүн ролу да чоң да. Сразу акимге билдириш керек. Аким уже в курсе болуш керек да, ошо жака эме кылып берет. Биздечи, Салия айым, мен фитнес клубума ошо өнүктүр фонддон бербеди беле биздин акимчи? Ооба. Ошо киши ошо фитнес клубдун өзүнүн иштеп атканын көрүп, биздин айылга келгенде сөзсүз түрдө көрүп, кирип, ушинтип кетип атканда, анан биздин Тоң районунда ушуну жайылтышыбыз керек деп туруп, ушу өткөндө кемеге бир айыл өкмөткө фитнеске акча бөлдүртүп атат. Жайылтышыбыз керек. Кудай буйрса, биздин айылда ушундай фитнес айымдар үчүн абдан жакшы жумуштар жүрүп атат. Жакшы, рахмат, Рана эжеке. Так, бул жакта немеде бар экен, сурообу Гүлназ Чолпонкулова айымдан, байкоочу кеңешке биздин проекттердин сапаты боюнча арыз менен кайрылсак болобу? Мисалы, Нокен районуна караштуу Теңдик айылындагы курулуштар боюнча проекттин утуп алган подрядчиктердин жасаган иштерин сапаты боюнча арызыбыз бар эле, дейт. Бул билбейм, бул кандай болуп калат? Айтурган айым, ошол байкоочу кеңеш башка проекттердин сапатын караганга кандай мүмкүнчүлүгү барбы, жокпу? Ненин сапаты? Биздин проекттердин сапаты боюнча арыз менен кайрылсак болобу, дейт. Не сапат? Байкоочу кеңешке. Проекттердин жазыш керек. Жок, проект имеется в виду, видимо, жанагындай строительный курулуш проектиси. Бул жерде Гүлназ эже мындай окшойт, вот уже фонддон акча каражаты алынган, каржылык колдоо болгон, кандайдыр бир объекти, бир нерсе жумуш жасалган, бирок анын сапатына нааразычылыктар көп. Ошондо кайрадан байкоочу кеңешке арыз менен кайрылса болобу деп. Гүлназ эжеке, өзүңүз айтып коюңузчу, а то биз сурооңузду түшүнбөй өзүнчө эле неме болуп атабыз. Ушундай болуш керек деп айтып атабыз. Гүлназ айым. Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен кечирим сурайм азыр. Звонок келип калып зорго өчүрткүздүм. Өчүрүп табакта элем деп. Азыр мурунку чай сүйлөшүүдө байкоочу кеңеш деп аябай сонун кызыктуу тема болбоду беле? Мен ошол теманыкы деп байкоочу кеңеш десе туура эмес түшүнүп алыптым. Кечирим сурайм. Мен өзүм ошол туура айтып атасыздар. Акча алынган, акча бөлүнгөн, ошо жасалган иштин сапаты боюнча деп түшүнүп алыптырмын. А так азыр өнүктүрүү фондунун байкоочу кеңешине аялдык квоталардын 30% боюнча сөз кетип аткан турбайбы? Жок, ал боюнча сөз эмес. Демек, вообще эле райондук фонддор, областтык өнүктүрүү фонддору боюнча сөз болуп атат. Аларга биз ошол боюнча ошол эң өтө керектүү, эң көйгөйлүү маселе экен. Мага да аябай керек болчу ушул маселе. Себеби бизде Жалал Абад областы боюнча өнүктүрүү фондуна мен 2-3 жолу бардым, бирок көбүнчө мурдатан эле проектisi өтүп жүргөн адамдардын эле проектisi өтөт экен дагы. Биз жаңы жазгандарга же тааныбагангабы, ушу бүт эле тааныш дегендей кылып коюшту да. Ошого аялдардан дагы көбүрөөк кошсо, мен да жогоруда мага чейин айтып кеткендерге кошулат элем.
катип кошулсак болот деген теманын суроону мен да берейин дегем. Суроо качан бүтөт, алардын ар 3 жылда өзгөрөт атабы, ошол жобону ортого таштап койсоңуздар жакшы болот эле. Жобо менен биз да таанышып чыгып, чтоб барып биз мыйзам боюнча талап кылганга бизге аябай керектүү нерсе экен. Бул биринчиден. Экинчиден, ар бирибиз мисалы Нокен районуна караштуу болуп калды. Биз эми Ташкент АТРден кийин азыр теңдик айылы Нокенге карап калдык да. Биз эми Нокен райондук өнүктүрүү фондуна барганда чындыгында майда проекттер өтөт дагы, өтө чоң туризм боюнча мисалы өтө чоң проекттер өтпөй калууда да. Мүмкүн ал чоң проекттерди немеге бериш керек? Областтык өнүктүрүү фондуна бериш керек. Областка жалпы. Анткени райондук фонддо все равно акча каражаты азыраак да, а областтык фонддордо акча каражаты көбүрөөк. Ошон үчүн мүмкүн ошого областтык фонддорго бериш керек. Анда бул жакта дагы бир суроо бар экен. Проект жазгандан кыйналуу бар. Өкмөт тараптан, сиздер тараптан окууларды өтүп үйрөтүп беришсе дейт. Өнүктүрүү фондуна комиссияга айым депутаттардан кошсо дейт. Эми айым депутаттардан кошсо деп отуруп күтө бербей, барып өзүңөр неме кылышыңар керек да, анда бизди кошкула деп айтышыңар керек да. Акимге барып мисалы кирип ушундай немеге бизди кошкула, качан бүтөт, мөөнөтү качан бүтөт, переизбрание качан болот, бизди кошкула деп, окутуу боюнча ай турган айым, кандайдыр бир окуулар болобу ушундай, ошол өтүнмөлөрдү толтуруу боюнча? Окуулар боюнча биздики экономика жана финанс министрлиги тарабынан окуулар болуп турат. Акыркы окуу боюнча биз айтып кетсем маалымат 23-жылдын ноябрь айларында окутуулар жүргүзүлгөн. 24-жылга дагы пландаштырылууда окутуулар. Каяктан неме кантип кайсыл жактан маалымат алсак болот ошондой окуулар боюнчачы катышканга? Окутууларга катышуулар боюнча биз экономика министрлиги же болбосо финанс министрлиги тарабынан райондорду өнүктүрүү фонддоруна жана облустарды өнүктүрүү фонддоруна, ошондой эле ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктүн аппараттарына жана рай администрацияларынын жетекчилеринин даректерине окутууларды жүргүзүү боюнча маалымат каттар жиберилип турат. Анан алар өздөрү чакырышабы же кандай? Же өздөрү катышышабы? Ошонун негизинде ошол жиберилген маалыматтын негизинде сиздер тараптан өкүлдөр катышат бул окутууларга. Хорошо, рахмат. Дагы суроолор барбы? Урматтуу айымдар. Суроолор жок болсо, анда эмесе ушуну менен аяктайлы, бүгүнкү чай сүйлөшүүбүздү. WhatsApp группаларга, Telegram группага жанагы жобонун ичинде жанагы өтүнмөнүн формаларын, критерий жана башка маалыматтардын баары бар. Ошону жөнөтөбүз, ошону карап чыккыла, анан дагы сурооңор болсо, анан дагы неме кылабыз, сүйлөшөбүз, Айтурган айым, сизге чоң рахмат, келип бизге маалымат берип, суроолорго жооп бергениңизге. Анан кандай дагы мүмкүн суроолор болсо дагы кийин силерге кайрылсак болобу ошол фонддор боюнча? Ооба, кайрылсаңыздар болот. Биз жооп беребиз. Хорошо. Мениңиздер анда эмесе рахмат, урматтуу айымдар. Неменин записин дагы группага, бүгүнкү ошол неме чай сүйлөшүүнүн видеосун дагы группаларга жөнөтүп коебуз. Чоң рахмат. Жакшы туруңуздар. Мениңиздер жакшы. Көрүшкөнчө.